Акылбек Жапаров Центр Голд кумтөркени аларга таандык эместигин тааныды. Центр Голд компаниясы кумтөркенине байланыштуу чечим кабыл алган Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун расмий билдирүүсүндө мындан бир нече саат мурда канадалык убакыт боюнча 19-ноябрда кечки маал биржалык соода жыйынтыкталган соң Центр Голд компаниясы аларга мындан ары кыргыз элинин улуттук мурасы кумтөркени таандык эместигин тааныгандыгы тууралуу чечим кабыл алды. Центр Голд өзүнүн баланстык наркын $926 миллион эсептеп чыгарууга жана кумтөркенине контролдуу жоготуу фактысын билдирүүгө аргасыз болду. Аталган чечим Онтарио, Канада провинциясынын баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын талабы боюнча Центр Голд компаниясы тарабынан кабыл алынган. Кыргыз өкмөтү алгачкы күнөн тарта Центр Голд компаниясынын менеджментин биздин өлкөнүн жаратылышына жана экономикасына көлөмдүү зыян келтирилгендигин таанууга чакырып келген. Биз эл аралык коомчулук жакын арада инвесторлордун кызыкчылыгын чектөө тууралуу кеп жүрбөгөндүгүнө күбө болот деп эсептейбиз. Министрлер кабинети мыйзам үстөмдүгүн жана Кыргыз Республикасынын элинин улуттук кызыкчылыгын активдүү жактоону улантат деп айтылат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров жүрөгүмдүн 99%-ын Баткен ээлеп турат. Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборуна маек курду. Маектин жүрүшүндө медиа борборунун жетекчиси Мамаджан Бердышев президентке эмне себептен Министрлер кабинетине Баткендин өкүлдөрү жок деп сурады. Ал парламент депутаттарынын арасында да облустун кулундары жоктугун белгиледи. Буга Жапаров Баткендик министр Баткен облусунун гүлдөө өсүшүнө кепилдик бере албайт. Тескерисинче мындай чиновниктер жерлерди сатып аймакты сазга батырып кетишкен деп жооп берди. Баткендиктер министрибиз жок, депутатыбыз жок деп кейибегиле. Мен силердин министриңермин, мен силердин депутатыңармын жана мен силердин президентиңермин. Жүрөгүмдүн 99%-ын Баткен ээлеп турат. Кыргызстан Баткенден башталат. Чек араң бекем болбосо өлкөдө коопсуздук болбойт. Биринчи кезекте коопсуздук маселесин андан кийин элдин жашоосуна көңүл буруп жатабыз, деди Садыр Жапаров. Булак Клоп KG. Эл чындыкты билсин. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү Москвада кармалды. Москвада полиция кыргызстандыктардын акциясынан кийин мигранттарды жапырт кармоого өттү. Бул тууралуу Осторожно новости каналы билдирди. Маалыматка караганда кечээ кечинде Ростов-Чинон Европолис соода борборунун унаа токтотуучу жайына кызыл желектер менен 30 машина чогулду. Алар жосунсуз жоруктарын баштап ат минип унаалар менен желектерди көтөрүп эл дүйндөп жатышты. Мындай кылыктарына коркуп москвалыктар полицияга телефон чалышкан. Бул чакыруудан кийин полициянын 3 отряды келип 37 жаштагы Эмил Бекиевди жана анын досторун кармашкан. Ал Кыргызстанга белгилүү өрчө экенин айтып жаңы клип тартырып жатканын айткан. Бекиевди бөлүмгө алып келишкенде укук коргоо органдары анын өрчө эмес экенин аныкташкан. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү парламенттик шайлоого талапкер Эмил Жайчиевди колдоо акциясын өткөргөн. Катышуучулар издөөгө алынып, түн ичинде 15 адам кармалган. Бекиевге коомдук аракеттерди бузгандыгы үчүн протокол түзүлдү. Дагы 3-өө иммиграция мыйзамдарын бузган деп айыпталган. Азыр полиция калган катышуучуларды издеп жатат. Булак репортер KG. Эл чындыкты билсин. Эгер эле Москвада болуп жаткан бул окуя Кыргызстанда болуп бүтүнчүлөрдү камай турган болсо, Садыр менен камчы бизди куугунтуктап жатат. Саясий туткун болдук, жалага калдык деген сыяктуу аттын башындай болгон арманын айтып, ада камчыгат болчу ыйлактап. Башка өлкөдө жүргөнүн сезбеген, барган өлкөнүн мыйзамын сыйлаш керек экенин билбеген Эмил Бекиев окшогон башы чайкалып калган дөдөрдү партиясына кошуп шайлоого бара жаткан Мадумаровго даңк жана дүңк. Атамбаевдин бийлигине макул эмесмин деп сайраган, Жээнбековду президент катары тааныбайм деп бышкырган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди сабатсыз деп чаңган Мадумаровдун тапкан билимдүү адамдары Оразайым менен ушул Эмил болуп калган ойлосоң, өлбөгөн 4 эле шыйрагың калат. Баарынан да бул жиндисинен келген московский полицияга мен ырчымын, клип тартып жатабыз деп жалган сүйлөгөн, андай экени полиция бөлүмүнө алып баргандан кийин жалган болуп чыкканы күлкүңдү гана келтирет го, тобоо кылды. Ушул артисттерди кимдер парламентте депутат болуп олтурганын элестете алат, түшүнбөйм, деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Экс-премьер-министр Темир Сариевге карата бөгөт коюу чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 20-ноябрда токтомуна ылайык шектелүүчү Темир Сариевге карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүлдү. Эч жака кетпөө боюнча тил кат алынды. Эскерте кетсек, Сариев экономика министри, ошол эле учурда тиешелүү мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда кумтөркөнү иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндын суммасын 1 нече миллиард сомго аз короткон. Анын натыйжасында мамлекетке чоң зыян келтирилген деп шектелип 3-августта УКМК тарабынан кармалган. Булак Супер.KG. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев өзгөнгө барды. УКМКнын Ош облустук жана Ош шаардык башкармалыгынын өзгөн райондук бөлүмүнө жаңы имарат курулуп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Курулган имаратты кызматкерлер үчүн зарыл болгон бардык заманбап техникалык жабдыктар толук камсыздалган. Иштөө шарттары да талапка жооп берет. Жаңы имараттын ачылышына Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыктарынын башчылары, өздүк курамы менен ардагерлерге жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аземде Ташиев сөз сүйлөп, зарыл болгон учурлар
катышуучуларга токтолду. Анын ичинде өлкөдө жүрүп жаткан Жогорку Кеңеште депутаттары шайлоо өнүктүгү, андагы мыйзамдуулуктун сакталышы, бардык тараптарга бирдей мыйзамдуу шарттардын түзүлүшү жана мамлекеттик кызматкерлердин шайлоонун үгүт иштерине аралашпоосу зарылдыгы баса белгиледи. Алдыда дагы атайын кызматтын аймактардагы бөлүмдөрдүн материалдык техникалык базаларын жаңылоо чындоо иштери улантылары белгиледи. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Тарых музейи ачылды, бирок анда канча тарых калды? 5 жылга уланган ремонттон кийин кече күнү тарых музейи ачылды. Жаңы дайындалган маданият министри немис компаниясына болгон карызды жабууга жетишти, бирок музейдин ичинде баягы эле картондон жасалган аттар жана ар 1,5 миллион сомдон айланган жасалма устун бактар турат. Эбегейсиз коррупция менен коштолгон тарых музейинин ремонту бүттү. Ал иштей баштады, бирок ага киргендер чыныгы тарыхтан мурда заманбап технология менен дизайнды көрөт. Экспонаттардын бир тобу өз убагында да эмес. Бир кыйла жаңыланган, ал эми ошол эле мезгилде Кочкор же Красная речкадагы тарыхый эстеликтер азыр чирип каралыкталып жатат. Шерменденин шерменделиги болсо 2017-жылдагы шайлоо алдындагы музейдин 4-кылымдагы мумия алынып чыгып жерге көмүлгөн. Жалгыз ушул эле факт Кыргызстанда азыр чыныгы тарых илими дагы, чыныгы тарых музейи да дээрлик жок экенин далилдейт. Кебе ошондо Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Прокурорлордун маянасы көтөрө турганын айтылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров прокуратура кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү боюнча жарлык даярдалып жатканын айтты. Бул тууралуу маалымат башчы бүгүн 20-ноябрда прокуратура кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Кызматтык турак жай курула баштаганын да айтты. Мурда убада бергенде айлык акыңыздарды 2022-жылдын башынан тартып көтөрүү жөнүндө жарлыгымды даярдап жатам. Мындан сырткары кошумча административдик имараттар жана кызматтык турак жайлар курулууда. Сиздердин эмгек акыңыздарды 1 айдан 2 айга кенен жеткидей кылып беребиз. Шарттарды түзөбүз, бирок мамлекет тарабынан ишиңиздердин сапатына, адилеттүүлүгүгө катуу сурак болот. Ошону унутпаңыздар, деди Жапаров. Өлкө башчысы Садыр Жапаров прокуратура тармагында иштегендерин кесиптик майрам менен куттуктады. Президент сөзүндө прокуратура кызматкерлеринин арасында ишин айбирдүүлүк менен аткарбаган кызматкерлер бар экенин да белгиледи. Иш-чарага башкы прокурор Курманкул Зулушев, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев, Ички иштер министри Улан Ниязбеков, Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова жана ушул тармактагы ардагерлер, прокурорлор катышууда. Кыргызстанда алгачкы прокуратура 1924-жылдын 22-ноябрында ошол кездеги революциялык комитеттин отуруунда түзүлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. БШК Дастан Бекешевди шайлоодон четтеттиби? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Жогорку Кеңештин депутаттыгына 1 мандаттуу округтан бара жаткан Дастан Бекешевдин талапкерлиги боюнча чечим кабыл алды. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Бекешев жаза кодексинин 194-беренесинде каралган шайлоону же референдумдарды өткөрүүдө каражатты мыйзамсыз пайдалануу боюнча шайлоо мыйзамын бузганын 18 жашка чейинки курактагы өспүрүмдү талапкердин үгүт иштерин жүргүзгөнүн айтып чыккан. Бекешев мындай айыптоолорду четке каккан. Жыйындын соңунда БШК мүчөлөрү 3 пунктудан турган токтом кабыл алышкан. Алар УКМКнын маалыматын эске алуу, Жоруктар кодексинин 44-беренеси үгүт иштерин жүргүзүүнүн шарттарын бузуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн жоопкерчилигин кароо, талапкерге штабында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.